Сөйкөдөй сөздүн артынан сөөмөйдөй турмуш жатат дейт экен. Чындыгында эле жашообузда ак кара менен жакшы жаман эри шаркак жүрөт экен. Бүгүн мына ошондой сиздердин ден соолугуңуздарга байланыштуу орчундуу маселелерди коргоо үчүн, сиздердин суроо жообуңуздарга жооп берүү үчүн Стар телеканалында Менин ден соолугум программасы өз ишин баштады. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Ыкбал Айдар болмокчумун. Улуттун улуулугун анын инсандарына сиңирип койгон дейт экен элибизде. Чындыгында эле мына ушундай улуулукту сиңирип койгон, башкача айтканда биздин ден соолугубузга кам көрүү үчүн дарыгерлерибизге буйруган ушул иш-аракетти дарыгерлерибизге берген экен. Ошондой дарыгерлерибиздин бири биздин конокто отурат. Аны менен тааныштыра өтсөм, терапевт академик Нарбеков Омарбай Нарбекович агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Агай, мен алгачкы эле суроомду мындай деп баштагым келип турат. Сиздин бул иш-аракетиңиз, башкача айтканда, элге жасап жаткан кызматыңыз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Ооба. Биз көп эле жолу кыргызстандык туугандар менен ушундай түз эфир аркылуу суроо жооп, маек куруп көп жолу айттык. Ошондо бир маселе бар да. 1000 жолу уккандан бир жолу көргөн жакшы дейт. Өз көзү менен көрүп, кулагы менен уккан көрөрмандарга жакшыраак болот деген. Жеткиликтүүрөөк, Ооба, жеткиликтүүрөөк болот да. Ошого байланыштуу республикада өтө көп орчундуу бир көйгөйлүү маселелер бар. Жанагы ооруган жолдоштор жеткиликтүү мындай жардам ала албай, ай эмес жылдап кыйналган учурлар бар да. Ооба, азыркы негизи эле ушул жашообузда аябай оорулардын саны дагы көбөйүп, аларды дарылоо дагы татаалдашып баратат. Сиз кандай жолдор менен дарылайсыз аларды? Ошого байланыштуу бул жолдош академик чыгып алып эле өзүнүн дары дармегин мактай берет. Чын эле ошондой бул жөн эле бул реклама сыяктуу бир айтылган нерсеби дегендей болушу мүмкүн да. Ошого байланыштуу мен бүгүн бир силердин студияга бир эки конокту кошо чакырдым да. Мына менин жанымда Акбармет деген кызым отурат. Ооба, чындыгында эле коноктор биздин жаңы студияга, башкача айтканда биздин эфирге кошулуп жаткан көрөрмандарыбызга айта кетели, бүгүн агайыбыз өзүнүн ишинин жыйынтыгын бизге далил иретинде көрсөтүү, башкача айтканда ишеничти дагы да арттыруу иретинде биздин студияга өзүнүн дарылап жаткан бейтаптарын ала келген экен. Алар менен дагы тааныштыра өтсөк, алгачкы эле биздин бейтабыбыз Мөнөкова Акбермет эжекебиз болмокчу. Анда эжеге сизге суроо узатсам, ушул агайдын дайынын негизи эле кайдан угуп келдиңиз? Сиздин ден соолугуңузда кандай маселелер болуп жатат? Эмне менен оорудуңуз эле? Азыр абалыңыз кандай? Ошол жөнүндө элибизге айта кетсеңиз. Агайдын адресин ушул жерге айылдап келип калдым. Андан агайга кайрылып, оорум тууралуу кайрылганымда агай көргөзмөсү боюнча берилген дарыларын так агайдын айтуусу боюнча ичип 5 айдан бери дарыланып жатам. Жакшы. Агайдын дарыларынын натыйжасы негизинде жакшымын. Жыйынтыгы жакшы болуп кетет. Жыйынтыгы жакшы. Башта райондук, областтык ооруканаларга, больницаларга көрүнүп жакшы боло албай, ойлонуп кыжалат болуп жүрсөк, азыр агайдын дарылары менен жакшымын. Агайдын мага чагылган универсал, кара ото, тянш өмүрөгү деген дарыларды сунуштады. Ошол дарыларды так ичүү менен жакшы болуп калдым. Кудайга шүгүр. Рахмат, бул нерсенин жыйынтыгы абдан жакшы болгон экен. Ошондой эле айтсаңыз, сиз ооруңуз эмне эле, буга чейин кандай азап чегип жүрдүңүз эле, азыркы абалыңыз кандай болуп калды, элге бир сыйра? Азыркы абалым жакшы. Менин оорум ушул сыздоок чыгып, ошол сыздооктон эле хирургияга барып жардырып, анан ошол эле айыкпай келе жаткан. Анан акыркысында ушул агайга байланышып, агай менен көргөзмө алып, жакшы. Агай, сизге бул эжекебиз келгенде биринчи эмне кылыш тууралуу, кандай этаптар менен баштоо тууралуу айтып бердиңиз эле. Мындай да. Кандай кеп кеңештериңизди бердиңиз эле? Мына көрөрмандарга бир маалымат берип койсок да. Бул
Акбермет кызымдын мындай оорусу көбүнчө бул хирургия менен байланышкан нерсе да. Жанагы сыздоок чыгабы же болбосо ошонун натыйжасында свиш пайда болуп калды. Свиш деген бир бүтпөгөн канал да. Ал жактан бирде ириң агат, бирде кан агат, иши бул кызым 5 жыл бою ошону менен азап чегип келатат да. Эми өзүңөр ойлосоңор мындай 5 жыл бир жара бүтпөй эле ошол жактан ириңби, шүүсүңбү кан ага берсе, бул анча деле жакшы нерсе эмес го, туурабы? Анан айтайын дегеним, бул бир эле чети да. Свиш деген өзү абдан көп түрлүү да. Айрыкча жанагы мына көтөнчү чуктун тегерегинде пайда болгон свиштер чын эле ооруларды аябай кыйнай берет. Анан кээ бир учурда жанагы ошол каналдар жанагы жоон ичегиге да өтүп кетет да. Анан жоон ичеги менен тышта ошондой бир канал пайда болуп калат. Эми бул абдан кыйнабаса дагы бир оңойлук менен аякпай турган, бүтпөй турган нерсе да. Муну хирургдардын колунан келген эле ошол каналды тазалап, анан кийин дары дармегин куюп, анан өзүң ойлосоң 5 жыл бүтпөгөн канал эмне деген канал? Бул кызым адегенде райондук больницага барып, хирургдардын колуна түшүп, анан областка барып, анан жада калса ушундай бир адистештирилген онкология борборуна барып, 2 жолу ошол жерден операция болгон. Операциянын маңызы эле ошол, жана каналдарды тазалай берет да. Анан 5 жыл ошентип аякпай жүргөн нерсе, анан 5 айда биз өзүбүздүн табияттан жараткан дары дармек менен дарылап бүтүрүп койсок, бул деле бир жетишкендик го деп айтып койсок. Ушул нерсе менен эжеге кайрылгым келип турат да, чындыгында эле. Азыр 1 мүнөт. Эми бул эжекеңе окшогон оорулар абдан көп да. Бул оорулар менен кегешсек, оорулар кайрылгандан да мындай дарыланганда уялат да. Мен ушул мына азыр Акбермет кызым айтат элем, көрөрмандарга айтып, чын эле азап тозогу жок эле, мейли 5 жыл болбосо да 1 жылда таптаза аягып кетсе, ошолорго бир пайдага деп атайын эметип атабыз да. Ошол нерсе менен ушул Акбермет эжеге кайрылгым келип турат да, чындыгында эле канчалаган медициналык борборлорго, врачтарыбызга, дарыгерлерибизге кайрылыпсыз. Бир эмес 2 жолу операциядан чыгыптырсыз да. Агайдын чындыгында эле операция эмес, жөн эле табигый дарылар менен дарылоосуна ишендиңиз беле башында? Башында угуп, мен өзүм бирөө ичип аткан, анан ичип жакшы болуп калганын көрүп анан келдим. Негизи ишенип эле келгенмин. Анан мен бул чөптөн жасалган дарыларды негизи иче алчу эмесмин. Башка жактан алып ичкенде, бирок агайдын дарыларын алып ичтим, иче алдым. Мен агайдын дарыларына аябай ишенем. Агайдын негизги иш тажрыйбасы аябай бийик экен. Биздин Кыргызстанга, кыргыз элине пайдасы зор экен. Мен ишендим. Балким ошол эже ичип жүргөн адамды көрбөгөндө сиз агайга кайрылбайт белеңиз. Сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир жыйынтык берген нерсени көрүш керек бекен же угуп деле келип, чындап ушундай дарыланса болот бекен, ошо элге кандай айтат элеңиз? Элге ден соолугу үчүн уккан жерге да кайрылыш керек. Оорулууну көрүп дагы ошол жылыш болуп атса, ошол оорулуу кайсыдан жакшы болуп атса, кайрылып ден соолугун караса болот. Чындыгында эле миң уккандан бир көргөн дейт. Бүгүн сиз ушул агайдын колунан 5 жыл айыкпай келген дартыңызды 5 айдын ичинде жакшы болуп айыгып кетирсиз. Сизге Кудайым дагы ден соолугуңузду чыңдасын дейли. Ошол элибизге ишеничтүү болуш үчүн бир далилдүү фактылар менен айтып бербейсизби? Кандай кылып иштиңиз, кандай этап менен иштиңиз? Агайдын дарыларын этап менен иштим. Чагылган деген дарысын 100 граммдан ичип баштадым. Скорый помощь деген дарысын график менен ичип атам. Калтырбай, үзбөй, так көргөзмөсүн так аткарып ичсең, натыйжасы ошонун негизинде жакшы эле болот экен. Азыркы учурда деле ичип жатасыз, ошол дары? Азыркы учурда деле ичип жатам. Кайрылса болот. Агайга келип, мен агайдын эмгегин баалайм. Омарбай айтсаңыз, эже азыркы учурда деле дарыларыңызды колдонуп жаттыр. Канча убакытка чейин бул дарыларды колдонуш керек? Мындайда
азыркы көптөгөн дарыларды мына өзү айтып аткан жанагы чагылган, каработо, универсал деген дарыларды биз токтоттук. Себеби ал өздөрүнүн жумушун бүтүрдү. Анан бул кишиге жанагы скорый помощь дегенди аны схема менен ичет, бир тамчыдан көтөрүп, бүгүн канча тамчыга жетип калдыңар өзү? 80-ге жетип 80 тамчы кабылдап атат. Бир суткада бир 80 гана тамчы кабылдап коет да. Мен ошол тууралуу мына көрөрмандарга айтайын. Азыр Кыргызстанда скорый помощьту кабылдап аткан адамдар өтө көп. Бул ар кандай себептер менен кабылдап атат да. Анын бир мыкты жери биринчиден эле ашык эт өсүп бараткан, жанагы миома, мастопатия, жанагы тез өскөн рактарды деле ошол токтото берет да. Бул өтө берки жагы. Анан өзү жана иммунитетти көтөргөнгө да абдан жардам берет да. Бул киши эми үчүн ушул бир 5 жыл кыйналды. Себеби иммунитет өзү начар иштеп аткан да бул кишиде. Жана биз берки дарылардын баарын кошуп, анан скорый помощьту кошкондо баягы бүтөлбөй жүргөн жердин баардыгы бүтөлүп эмнетип атпайбы. Мен ушул берүүдөн пайдаланып, азыр доктурларга, айрыкча менин хирург кесиптештериме кайрылат элем да. Огойчу, ошондойдо болобу? Ал бекер эле го деген сөз. Мына силер азыр Акбермет кызымды карап отурсаңар, бир көрүп койсоңор болот да. Мындан башка деле бир топ учурлар болду. Биз ошо жанагы свиш болуп, анан кийин тиги жоон ичеги менен мындай канал болуп калган учурларды да аяктырган учурларыбыз болду. Бирок мен баарын алып келгенге мүмкүн болгон жок. Бу Акбермет кызымды алып келгеним мына азыр эле ошол дарыланганым бүттү. Эми баягы суткасына бир гана жолу жанагы скорый помощьту кабылдап турат. Азыр аны токтотуп койсок да болот. Бирок кайталанбасын, жанагы чоң жаралар, сыздооктор ошолор чыкпасын, экинчи ден соолугу чың болуп жүрүп атсын деген алдын алуу маселеси менен улантып атабыз. Стар телеканалында менин ден соолугум теледолбоорун көрүп жатасыздар. Эгерде сиздердин ден соолугуңуздарга байланыштуу кандайдыр бир ойлор, пикирлер жарала турган болсо, негизи эле ден соолугуңуздарда кандайдыр бир маселелер пайда болуп жатса, аны биз менен бөлүшсөңүздөр болот. Сиздердин жообуңуздарга академик Омарбай Нарбеков агайыбыз жооп бермекчи. Жана ошондой эле электрондук дарекке kyrgyzstar@inbox.ru дарегине өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Агай, айтсаңыз, ушул жана эле айтып кеттиңиз, каработо, ушундай дарыларыңыздын аттарын атап өттүңүз, алардын ар биринин өзүнүн кылган кызматы бар деп айттыңыз. Ошол кандай кызматты аткарат? Кайсы ооруга кандай дарыны бериш керек? Эмне кылып бериш керек? Кандай ичиш керек аны? Эми биз өткөндө дагы силердин канал боюнча, анан айрыкча мына Манас жаңгырыгы боюнча ар бир ошол дары тууралуу токтолуп өттүк да. Азыр Кыргызстанда көптөгөн жарандар ошо биздин жанагы каработо тазалагычы, жаңгактын майы, чагылган, универсал, шамбала, ошого окшогон тяншан мүрөгү, койчу дагы көптөгөн биз жараткан дарылардын баарын үйрөнүп деле калды, так, кабылдап алганын деле өздөрү түшүнүп деле калды. Ушул буларды ар бир ооруга өзүнчө бир схемасы бар да. Мисалы онкологияга өзүнчө бир схема, туберкулезге экинчи схема, гепатиттерге үчүнчү схема, анан дагы жанагы өткөндө бир силердин канал аркылуу көрсөттүк, жанагы коллагеноздор деген бир чоң группа ооруларды жанагы 2 жыл баспай жаткан кызды тургузган тууралуу. Ошол жерде деле жанагы скорый помощь дегенибиз иштеген. Азыр ал кызыбыз деле үйүнө кетти, дагы эле скорый помощьту улантып атат.
ооба, сиз айтып жатасыз, ушул дарыларды бейтаптар жатып дарыланып ичишеби же үйлөрүнө сиз берген кеңеш боюнча эле алып барып алып ошол этап менен ичишеби? Көпчүлүк бейтаптар бардыгы үйүндө эле кабылдай берет. Анан кийин биз көзөмөлгө алчу да бейтаптар бар да, ошолорду бир 10-15 күн жаткырып, көзөмөлдөп, анан үйрөтөбүз да ыкмаларды. Мына ушул ыкма менен кабылдай бересиңер деп. Биз көпкө деле жаткырбайбыз. Көп болсо бир 10-15 күн жаткырып, анан үйрөтүп коюп үйүнө жиберебиз да. Негизи кыргызстандыктар баары эле үйүндө жатып алып дарыланып атат да. Ооба, сиздин ушундай өзүңүздүн медициналык борборуңуз бар экен. Бир гана ушул биздин борбор шаарыбыз менен гана чектелгенби же башка аймактарда дагы барбы? Башка аймактарда өткөндө сөз кылбадыкпы? Ошто жанагы МИТЭ боюнча институт бар. Анан кийин бу азыр толук кандуу иштеп кете элек. Бу Нарында Тоо медицина институту бар, жанагы Чоң Туздун базасында. Негизинен ар бир областта бир институт болуш керек да. Ошол планда бар, бардыгын иштеткенге. Ошол областтын көйгөйүн чечкенге аракет кылып атабыз да. Биздин жанагы академия, салттуу жана эксперименталдык академиянын курамында республика боюнча 7 институт болуш керек да. Ал эми Бишкектин өзүндө 3 институт бар. Ооба, ошолордун жардамы менен биз ушу кыргызстандык жарандарга көптөгөн бир жардамдарды көрсөтө алабыз го деген үмүт бар. Иштеп атабыз. Мына биз кандай болсо да бир аз эле жаңылык болсо, жетишкендик болсо, мына бүгүнкүдөй кылып көрөрмандар менен бөлүшүп атабыз. Эжеге кайрылгым келип турат да, чындыгында эле медицина капчык менен өмүр деп коет экен. Сиз өзүңүз башка медициналык тармактардан дагы дарыланып жүрүптүрсүз. Бул агай менен ошол финансылык каражат жагы кандай болду негизи эле? Кайсыл жагы сизге ыңгайлуураак болду десек болот, башкача айтканда жеңилирээк болду? Көйгөй жараткан жок. Агай менен байланышкан жеңилирээк өтүптү. Агайдын сизге айтып кеңеш берип жаткан дарылары кымбат туруп калган жокпу? Биздин жашоо шартка туура эле келеби? Жок. Бардык жагынан эле сизге ыңгайлуу. Сиз агай айткандан бери бир дагы үзбөй, этаптарын бузбай, циклы менен өзүнүн катары менен ичип келе жатасыз, дарыларды. Агай эгерде мисалы бир ай ичип, кийинки ай токтотуп, кийинки ай ичип койсо, жыйынтык кандай болуп калат? Ошону кандай көзөмөлгө аласыздар сиздер? Үйдө жатып алып дарыланып аткан. Анда жыйынтыкка жетпей калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир оорулуу адам менен сүйлөшкөндө мен ошо мөөнөтүн айтам да. Мисалы үчүн 2 ай, 3 ай же мына азыркы Акберметтин окуясындай биз бир жарым жылда бүтөт деп макулдашканбыз да. Ошол өзүбүздүн мөөнөткө жеттик. Ошол айткан мөөнөтүңүздөн кийин сөзсүз түрдө кайра дагы дарыларды ичүүнү улантыш керекпи же ошол убакытта эле токтотуп коюш керекпи? Биз керектүүсүн уланта беребиз, но негизинен оорулар ошол биз айткан мөөнөттө сакаят. Рахмат агай, бирок сиз ушул чөп менен дарылоо, башкача айтканда табигый дарылоону эмнеден улам басым жасап калдыңыз? Сиз деле эмне үчүн мындай хирургиялык тарап менен, башкача айтканда стандартка түшүп калган жол менен кеткен жоксуз? Мындай да бул табият менен адам киндиктеш болуш керек. Өткөндө да мен айтпадымбы? Илгерки биздин ата-бабалар жартылай дары дармегинин баарын табияттан алган. Мисал үчүн жөнөкөй эле мисал. Табиятта сарымсак деген бар, көөрүген деген бар, тоо пияз деген бар, мандалак деген бар, чүкүрү деген бар, ышкын деген бар. Булардын бардыгын, балдыркан деген бар. Булардын бардыгын биз бала күндөн бери кабылдап, ден соолугубузду чыңгаганбыз да. Анан кийин бу табияттан алган нерселерди жанкы синтетикалык жол менен алган дары дармектерге караганда бул таза болот. Анан синтетикалык жол менен азыркы колдонуп аткан көп колдонулган жана антибиотиктер. Булар бир жагын дарылап берсе, экинчи жагын талкалап таштайт. Аллергия дегенди чакырат. Дары дармек боюнча оору деген чоң класс оорулар бар.
ошол туура эмес дары дармектин эсебинен ооруп калган лекарственный болезнь деген группа бар. Мына ошолордун баардыгын эсептеп азыркы мындай жетишкен элдер Кытай, Тибет, индустар булардын баардыгы жаратылыш ыкмаларына өтүп кеткен. Бизди жаратылыш десе эле ойлойт чөп менен эле дарылап коет экен деп. Чөптөн башка тамырлар бар, мөмө чөмөлөр бар, тиги жанагы дандар бар. Мисалы үчүн азыр мына элдин баардыгы саамалга, сүткө, кымызга чыгат. Кымыз бар, бозо бар, жүзүмдүн ширелери бар. Булардын баары дарыдай, ата бабадан илгертен бери келаткан. Ошон үчүн бу көрөрмандарга айтып коюш керек. Жанагы биздин академиядан дарыланса эле жалаң чөп шар менен дарыланат экен деп. Бизде табиятта дары дармекке жарай турган Кыргызстанда эмне бар? Минерал суулар барбы, дары баткактар барбы, булактын суусу барбы, жанагы мөмө чөмөлөр бар. Ушулардын баарынан кошулуп жасалат да. Бул суроону узаткан себеби агай, сиздин өзүңүздүн эле кесиптештериңиз, башкача айтканда ошол хирургтар, онкологдор арасында кандайдыр бир карама каршы ой пикирлер жаралган жокпу? Же талаш жараткан бир маселелер? Бул карама каршылык болсо өсүш өнүш болбойт да. Мынакей азыр мен көптөгөн эле ооруларды көрсөтүп атам силерге. Ошол эле хирургтар башкалар эмес, терапевттерден дагы ишенбегендер толуп атат. Онкологдор койчу андай болбойт деп коет. Мына бул Бакбермет кызым онкологдордун колунда 2 жолу операция болуп чыккан киши. Хирургтардыкы деле ошондой. Ошон үчүн бул Кыргызстарда кичине карама каршылык, өзгөчө биздин Кыргыздарда кичине көрө албастык деген бар. Ошо баарын эле ушу дарылай береби деген. Анан мындай карап көрсө, биз азыр ошол жанагы табияттын күчү менен онкологияга деле киришип атабыз, туберкулезге деле киришип атабыз. Жана гепатиттин түрлөрү, мен айткан жанагы коллагеноздор, көптөгөн ооруларга, мына мисалы үчүн Акбермет кызыма менин эч кандай тиешем жок. Свиш деген хирургтардын оокаты. Бирок биз дарылап атпайбызбы? Көз жетип турса, ошого жардам берерибизге ишенсек, эмне үчүн биз жардам бербешибиз керек жарандарга? Ооба, чындыгында эле ким аракет кылса, ошонуку жеңиш ошол тарапта деп коет экен. Кайсыл жол менен болбосун, кандай жол менен болбосун, биздин элибиздин дени сак болсо, өмүрү узун болсо, биздин жеңишибиз ошол болот экен. Биз азыр бир нече убакыттан кийин өзүбүздүн дагы берүүбүздү улантабыз. Бизде дагы бир агайыбыздын колунан дарыланып, башкача айтканда айыгып кеткен дагы бир көрөрманыбыз бар. Ага чейин биз ушул агайдын колунан дарыланып, айыгып, агайга алкышын айтайын деп турган Акбермет эжебизге сөз берели. Агайга мен чоң ыраазычылык билдирсем, жакшы дарыгер болсо сакайбаган оору болбойт экен деп ойлойм. Ошол сөздү айткым келет. Агай жашоонун кыйынын эмес кызыгын көрүңүз, өмүрдүн кыскасын эмес узунун көрүңүз. Балдардын урмат сыйына бөлөнүп, дайым жашоодо бар болуңуз. Рахмат балам. Ден соолугуң чың болуп, бала чакың менен кубанычта жүрө бергин. Чоң рахмат эже, сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар, биз маегибизди улантабыз бир нече мүнөттөн кийин. Жашоо күрөш, бакыт аны күрөшүп жеңгендердики дейт экен. Чындыгында эле адамзаттын ден соолугуна байланыштуу бир канча маселелерди чечип, башкача айтканда бейтараптарыбыздын оорулуу көйгөйлүү маселелерин, ооруларын айыктырып, аларга жашоосуна бакыт тартуулаган биздин бүгүнкү Стар телеканалынын менин ден соолугум программасында конокто академик Омарбай Нарбеков агайыбыз болмокчу. Андан биздин экинчи бөлүк уланды десек болот. Себеби дегенде биздин студияга дагы бир куттуу конок келип кошулду. Куттуу конок деп атаганымдын себеби ушул агайыбыздын колунан жаралган дары дармек менен айыгып, азыр жашоодо бактылуу өмүр сүрүп келе жаткан инсандарыбыздын бири. Саламатсызбы агай? Эл менен тааныштырып өтсөм, бул агай ушул Омарбай агайыбыздын дары дармегин колдонуп жүргөн агай Жумалиев Курманбек агайыбыз болмокчу. Агай, студияга кош келиптирсиз. Алгачкы эле сөздү сиз качан ооруп баштадыңыз эле? Агайдан кантип дарыларын, эмне дарыларын колдонуп ушундай жакшы бир
келечектүү жашоодо бир жакшы үмүт менен жашап калдыңыз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат сизге. Мен бөйрөккө суу тийип келетим. 2 жыл болду ооруп атканыма. Агайдын кара бото деген дарысын ичип, ошону күнүнө 3 маал ичип аттым. Ичип ошондон жакшы болдум. Мен райондук, областтык, республикалык ооруканаларга жаттым. Бир топ эле эмелер болду. Ден соолук үчүн баарын күрөшүүгө туура келди да. Анан бир күнү отуруп, бир аяштарым жолдошум келип газетте көтөрүп келди. Ушундай академик ден ушундай жазган статьялар бар экен. Аны окуп чыктым. Окуп чыгып отуруп, анан кара ото жөнүндө атайын эме бар экен. Бир пункт бар экен. Анан ушул аган ичип көрөйүн, Кудай буйруп, Кудай эмесе барып алып эжеден алдырдым. Эже арсамалына. Алгач ошол дарыны окуганда сизде ишенич жаралды беле? Себеби айтайын дегеним, аң сезим, аңдан тышкаркы сезим деп коет адам арасында. Ошол нерсеге азыркы биздин салттуу медициналык, башкача айтканда, стандартка түшүп калган медициналык дары-дармектер жакшыраак таасир берчүдөй сезим калтырып калганда элибиздечи. А сиз ошол табигый нерсе менен дарыланып кетүүгө ишендиңизби? Буга ишенгеним себеби бар, эки ача пикирде болдум, чындачы. Биринчисинде келгенде бир тууганың барбы деді, бир эле бир тууганым бар, 12 бир тууганыбыздан. Балдарыңыз барбы деді, бар дедим. Бар десем, ошолордун бөйрөгүн операция кылып, ошо салабыз деди. Мен ачык айттым. Дарыгерлер ошентип кеңеш беришти. Алар деле айып кетсин деди. Анан мен айттым, бир тууган инем бар, ара ичкилик чыгып атты. Анан жарабайт. Анан балдарымкын албайм дедим. Ачык айттым. Мен антип жашагым келбейт. Мен өзүм эле эме болгон жетет. Оорулуу болуп калдым да. Ооба. Анан маселен өзүңүз билиңиз, аппаратка эметти, аппарат кезек көп экен чында. 300 киши киретингечи. Анда кезекке туруш керек экен. Анан эмне кыларды? Эметип сураштырып, ушундай отурган бир аяшым өсү медик эле айтты. Ушундай киши агай бар, ошонукун ичип көрбөйсүң анан. Тобокелге салып эле келдиңиз, мындай? Жок, башында ошондой болду. Барып эле анан эжеге уулумду жибердим, өзүм ооруканадамын. Анан айткан жокмун чында хирургтора. Анан барып эмесем дары кымбат экен. Бирок эжеге рахмат. 4 эсе арзандап берди. Анан алып ичип, анан жылыш боло баштады. Жылыш боло баштады. Себеби мен дарын ичкенде менде жүрөк доору бар экен да. Анан аны ичсем бөйрөк деметет. Врачтар бөйрөккө таасир берет дейт. Анан кара отон иче баштадым. Өзүм жакшыра баштадым. Негизи уктай албай калгам. Уктай албай отуруп уктап. Санаачыл болуп кеттим. Анан ичкен сайын эме кыла баштадым өзүм. Жеңилсиз жакшы болуштум. Анан мен айттым, сиз тиякта иштейт экенсиз, Алматага же Москвага барып жазатпайсызбы? Мен айттым, андай эмем жок. Материалдык эмем да жок, экинчиден бара албайм. Анан бара алган жагынан чында ден соолук үчүн ар бир пенде барат да. Кытайлык врачтарга да бардым. Мен барсам айтты, сиз иштиңде экенсиз. Сиздикин операция кылабыз. Бөйрөңүздү алмаштырасыз. Ошол жактан Кытай врачтары бөйрөктү берет. Төлөп койсоңуз эле болду дедим. Жок дедим, мен ушунчалык карап отуруп эметип калдым да. Өзүм ишеним арттан жакшырып баштадым. Уйкум да жакшы боло баштады. Анан муну такай үзбөй ичиш керек экен. Мен өзүм да кетип калдым чынында. Кичине эмерек ичип койдум да жакшы боло баштагандан. Мындай 100 күн жакшы болуп берди. Кичине токтотуп койдум да. Токтосом кайра креатин көбөйүп баратат. Анан кайра ичүүгө туура келди. Буюрса эми жакшы. Себеби врачтар аракет кылды. Чындачы, бирок бу дарылар бөйрөккө тез таасир берет экен да. Кайра эмет бирөө жакса, бирөө жакпай. Анан бу жаратылыштын эмесине өсүмдүктөрдүн тамыр чөбү ошо адамга мындай ийкемди, анан жагымдуу болот экен да. Чындачы ушуну сездим. Буюрса жакшымын. Анан айта кетиресиз, ар бир пенделе оорубасын.
оорубасын, шыба болсун, эми Кудай болуп атат, Кудай эме кылып атат, анан агайындарды себеп болуп атат. Мен айтар элем ошо. Оорубасын, орну бербесин адам баласыначы. Ден соолугун байлыгын дейт. Ден соолук боло кор болуп каласыз. Ал тургай ачык эле айткан жакшы, адам өзү менен өзү эле күрөшүп калат экен. Өзгөчө таңдын атпаганы, кыйналганы, анан жатып уктай албайбы, бөйрөктө ошондой да. Талып, улам бир жагыңга оодарылып, улам бир жагыңга оодарылып, анан отуруп уктоого да туура келип калат башындачы. Бөйрөк салаңдайт да. Алда баштан кечирди. Кудай ата азыр буюрса жакшымын, буюрса жакшы болуп атам, жакшы болуп калдым. Азыр мына сиз менин маңдайтеске бетме бет отуруп сүйлөшүп, интервью берип атпайбы? Мурун болсо, чындыгында эле сиз азыр айтып жатсаңыз, уктай албай ушундай кыйналчумун, таңдын атары кыйын болчу десе, сиздин абалыңызды элестетип жатып, бирок азыр алдыбызга келип, биздин куттуу студияда ушундай жакшы интервью берип жатканыңызга мен дагы аябай таң калып жатам. Рахмат. Ушул сиздин диагнозуңуз боюнча агайга кайрылгым келип турат да, агай, бул агайга медициналык жактан диагноз аныкталып, такталгандан кийин өзүңүздүн дарыңызды берип, дарылап баштагансыз. Ал эми сизге ушул диагнозу такталбай дагы келген бейтаптар болот да. Аларга кантип диагноз коесуздар? Мен Курманбек инимдин оорусу жөнүндө бул көрөрмандар менен кеңирээк маек курсак деген неме болуп турат да. Ооба, чындыгында эле азыркы учурда ушул бөйрөк оору менен жабыртаткандар аябай эле көп. Бул өтө бир маңыздуу маселе да. Адам баласында эки орган бар. Өтө аялуу. Аябаса кыйналып калат ооруган адамдар. Бул биринчиси адамдын ички лабораториясы боор. Биз жеген ичкен тамактардын бардыгын аш кылып сиңирип, бизге жардам берип жүргөн бул лаборатория боор. Ал эми ошондон кийин калган керексиз заттардын бардыгын бөлүп чыгарып, таза адамды тазалап тура турган бул бөйрөк. Ушул эки маселеге көрөрмандар абдан көңүл бөлүш керек да. Мен аны айтып атканым, ушу өмүр кайдан баштап бөйрөктү сакташ керек да. Себеби биз оорубай жүргөндө булардын баркын билбейбиз да. Азыр республикада бөйрөк ооруган адамдар өтө көп. А дегенде жөн эле нерседен башталат, бөйрөккө суук тийди деп, пиелонефрит деп коет. Анан кийин улам күчөп отуруп, жанагы бөлүп чыгара турган, тазалай турган функцияларын жоготуп коет да, жанагыдай кылып туруп да. Анан азыр биз ал үчүн Курманбек иним айтып атпайбы? Биз жанагы аппаратка барып, уландыруучу заты креатинини өсүп кеткенде, ошо барып канымды тазалатайын десем өчүрөт экен. Кезек жетпей койду. Айтып атпайбы?